кыргызбаевичте. Рахмат, урматтуу депутаттар. Алмаз Акымжанович, мыногу мен буга чейин дагы бир нече жолу көтөрдүм эле. Суу маселеси боюнча Нокат районунун Төлөс айыл өкмөтүндө скважиналар боюнча ал жерде Союз кезинен иштебей калган 9 скважина бар экен. Мына бүгүн күз мезгилинде ошолорду тазалап, эртең жаз мезгилинде талаш башталат, суу талаш. Элдер ошо муктаж болуп, суу маселесине суудан кыйналып атат. Айыл чарба министрлигине айтып койсоңуз, азыртан даярданып, эртең жаз мезгилге келгенде ушул маселелерди көйгөй болбосо. 9 скважина бар экен, ошолорду тазалап, элге чыгарып бергенге. Дагы бир маселе, экинчи маселе. Нокат районунун Жаңы Нокат ооруканасы, больницасы өтө начар абалда экен. Ошонун ордуна жаңылаш керек. Мына 2024 бюджетиге киргизип, ошо жаңы больница курганга ошону киргизип койсок. Анан ошондой эле Нокат районунун Көкжар айыл өкмөтүндө Бурбаш айылында мен 2 айылга 2 километр жол кирген эле. Ошонун бүтүшү бул 2023-кө кирди, бирок каржы маселеси бөлүнбөй, аз суук түшүп калды деп токтоп калды. Ошо каржы маселесини карап койсоңуздар. Ошол эле айылда Нокат районунун Көкжар айыл өкмөтүндө Алашан орто мектеби 1976 жылы Ашар жолу менен курулган экен. Авариялык абалда өзгөчө кырдаалдар министрлигинин корутундусу бар. Ордуна 2275 орунду типтүү мектепти даярдаган экен проект менен. Муну 2024 жылдын бюджетине карап койсоңуздар. Рахмат.